Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Müslüman tuğanlar, biz sizlerge cemaatimiz menен ekinci jolu ayrılуу video tartып жатабыз. Sizlerden çok olan karajаттын жалпы саны 1.200.000 сом болду. Буюрса келечекте ушул жерге жамаатыбыз менен эки этаждуу мечит балбалында даватчыларга хужра, медресеси менен андан тышкары сыртта дааратканасы жалпысынан 400 кишиге ылайыкташтырып, ушул жерде жума намаздарын, айт намаздарын окуп, Алла насип кылса. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: Качанда адам баласы бул жашоодон өткөндөн кийин анын баардык жакшы амалдары токтойт, бир гана 3 нерсеси токтобойт деп. Анын бири ушул жерге салынган чоң мечит, ушул жерде жамаатта мечиттин ичинде канчалаган намаздар окулса, зикирлер тартылса, Курандар окулса, жакшы амал иштери болсо, ошолордун сооптору себепчи болгон адамдардын баардыгына жазылып берет иншалла. Ошондуктан баарыңыздар кайдыгер карабастан, колуңуздардан келишинче башка группаларга жөнөтүп, ушул экрандын астында турган реквизиттерге эмак менен салсаңыздар, мен өзүмө да келип жүрөт. Bismillahirrahmanirrahim. Allah buyursun ушул биздин ниет, максат эле ушул ортого могу этажкалардын канча этажкалардын ортосу. Жерде көптөгөн эл жашайт. Биздин азыр окуган жерибиз эл билет. Кичинекей болуп батпай калды подвалда. Анан Алла бuyursun жерге жакшы ылайыктуу мечит туруп калса, канча деген сооп болот эле. Канча элге дагы ой максат ошол эле. Аракет кылып, колубуздан келишинче кимибиз канчадан жардам беребиз. Адам муну айтып кетти. Ичинеден болсо жардам бере турган болсо койсун, акыретибиз үстүнө кетет. Аракет кылалы, жардам берели. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элим, жалпы мусулман бир туугандар. Төмөндө ошо биздин Фирдаус намазканабыздын имамы мына Муштар устаз Дамылабыз турат. Жана ошондой эле биздин жамаат аксакалдар анан ушул күнгө чейинки кылган ишибиздин түшүмүн берип атат. Кудайым буйруса Дамылабыз айткандай 3-төн 2 бир бөлүгү чогулуп калды. Тиягы Америкадан, тиягы Россиядан, жана ошондой эле ушул тегеректеги эле өзүбүздүн мусулман бир туугандарыбыз 50 сомдон баштап өздөрүнүн салымын кошуп атат. Анан биз дагы да ушу жакшы ишке себепкер болуп калалы деген ниетте. Анткени бул жерде Талас шаарынын эң жакшы жеринде, ушунча этажный үйлөрдүн ортосунда Кудайыбыз буйруса биякта жаңы аэропортубуз иштегени турат. Ушул жерге бир жакшы мечит түшүп калса деген эле ниет менен аракет кылып атабыз. Базардын жаны бардыгыңыздар билсеңиздер керек. Ушу аялдар үчүн, эркектер үчүн окуганга бир жакшы шарт менен мечит түшүп калсын деген аракетибизди кылып атабыз. Кайдыгер карабай, 1 сомдон болсо да ошо салымыңыздарды кошуп койгуңуздар. Башка бир туугандарга жеткирип койгуңуздар. Алланын үйүн салышка Аллах Таала сиз бизге муктаж эмес, биз жөн гана себебин кылабыз. Кудайым буйруса Алланын жардамы менен ушул жерде жакшы мечит түшүп калса деген эле ниет менен жалпы сиздерге кайрылып атабыз. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Урматтуу жамаат, Алла сиз менен бизге берип аткан эң чоң мүмкүнчүлүк бүт туугандар. Мүмкүнчүлүк ушул жерге Алланын каалоосу менен жакшы мечит түшкөнү турат буйруса. Эми ушул жерге акыретибиз үчүн, өзүбүздүн акыретибиз үчүн, жамаат үчүн жакшы мүмкүнчүлүк берилип, ушул жерге намаз гана мечит түшүп калганга жардам кылалы туугандар. Жана өйдө да айтылып кеткендей, 1 сомдон өйдө чек жок. Канча кошобуз десеңиздер, акырети өзүбүздүн акыретибиз үчүн. Бул жашоого Алла Таала сиз менен бизге берген рызкыны берет экен. Канчасын өзүбүздүн акыретибиз үчүн жумшасак, ошол гана өзүбүз үчүн калат. Келгиле чогуу жардам кылалы.